Саламатсыңар, кымбаттуу жомок угармандар, кымбаттуу жомокту жакшы көргөндөр. Биз кайрадан ушу жомок айтканы баарыбыз топтолуп отурабыз. Бүгүнкү мен силерге айта турган жомогум бул ажыдаар кыз деген жомок. Эмесе баштай берди. Илгери өткөн заманда бир хан болот экен. Хандын жалгыз эле уулу бар экен. Жалгыз уулун көпкө чейин балалуу болбой жүрүп, балалуу болгон үчүн баягы жалгыз баласын аябай жакшы көрөт экен. Балам şu зеригип калбасын, балам еригип калбасын деп комузчуларды алып келип комуз чирттирет экен. Маскара поздарды алып келип аны күлдүргөнгө аракет кылат экен. Бийчилерди алып келип бийлетет экен, жомокчуларды алып келип жомок айттырат экен. Бала жалгыз калбасын деп каяка барса жанында баягы кошо жүргөн балдар, майда балдардан топтоп берет экен, чоңдор жанында жүрүшөт экен. Бала болсо ошодон аябай тажайт экен да бала. Мени эмне жалгыз коюшпайт деп, жалгыз ойногонду жакшы көрөт экен да бала. Жалгыз жүргөндү жакшы көрөт экен. Баягы не жейсин, мына менен ойнойсунбу, мынанда ойун ойнойсунбу дегенген тажап жүрүп, бир күн анан кийин элдин баары уктап калганда, акырын туруп качып кетти. Эч ким жок жерде өзүм жалгыз жашайын деп. Бала жол жүрүптүр, да мол жүрүптүр. Тоолордон өтүптүр, дарыялардан өтүптүр. Жолдо бир айылдар жолугуп калса, ушулар дагы мени тутуп алды, дагы менин кулагым жебесин деп, айылды айланып өтөт экен. Ошентип өтө алыска кетип калыптыр. Акыры бир асказ оолу Капчыгайдын ичинде кетип барыптыр, анан чарчаптыр дагы бала ушул жерде кичине дем алып алайын дептир. Капчыгайдын оозу баягы ташка жөлөнүп отурса, жаны шытыр дептир, аркасын караса, аркасында бир ай десе айдай, күн десе күндөй кыз жанынан келиптир да, анан саламдашып калыптыр. Анан бала чочуп кетиптир. "Ой, сен кимсиң?" деп. "Сен өзүң кимсиң?" дептир. "Мен ушундай бир хандын баласы элем. Мени ушинтип жаныма адамдарды топтой берип, мен такыр өзүмчө жалгыз койбой коюшту. Ошондон тажап, мен качып кеттим. Ушу жалгыз жашаганды, жалгыз жүргөндү жакшы көрөм" дептир. "Сенчи?" десе, баягы кыз айтыптыр. Мен дагы бир хандын кызы элем. Мени дагы ошентип жалгыз кызмын. Мени дагы жаныма кыздардан көп топтоп коюп, нары бери бастыра койбойт, өзүнчө ээн ойнотушпайт. Ошондон тажап, мен дагы качып кеттим эле. Анан бу жерде каяка кетип баратасың дептир. "Жок, мен эч жака кетип бараткан жокмун" дептир кыз. "Мен ушул жерде жашайм." "Каерде жашайсың?" деп, "Мен мына баягы Капчыгайдын оозунда зоо. Ошол зоодо бир үңкүр бар экен. Мен ана тетиги жогору жактагы үңкүрдө жашайм" дептир. "Өзүң жалгыз эмне коркпойсуң?" дептир. "Жок, мен коркпоймун. Өзүм аңчылык кылам" дептир. "Аңчылыкка барам. Ушинтип мен өзүм жаным багып жүрөм. Коркпойм мен" дептир. "Сен каяка барасың?" дептир. "Мен кете берем" дептир. "Жок, эми каяка барасың? Мен дагы жалгыз жакшы көрөм. Сен дагы жалгыздыкты жакшы көргөн бала экенсиң. Андан көрө мен чогуу жашай бердим ал үңкүрдө. Экөөбүз жогуу жашайбыз. Аны жакпаса кете бересиң" дептир. Анан бала макул дептир. Анан баягы мага окшош кыз экен дептир. Анан кыздын үңкүрүнө чыкса, ал жерде жакшынакай бар жок жашаганга шарттар бардыгы бар экен. Тамак аш кенен экен, эт бар экен, суулар бар экен, жата турган жерлери бар экен. Анан баягы кыз менен баягы бала ошол жерде жашап калыптыр. Анан эртеси кыз эрте менен туруп, "Мен ууга барып келейин." "Бала, мен дагы барам" дептир. "Жок, сен али бул жердин шартын жакшы билбейсиң. Сен үйдү кайтарып, үңкүрдү кайтарып отуруп тур. Мен өзүм эле барып келем" дептир да. Кыз анан зоого чыгып кеттир. Ал жактан бир аркар атып келиптир. Бир күнү неме атып келет экен. Канаттуулардан атып келет экен. Иши кылып күндүгө кыз ошол жака барып, бала үйдө кала берет экен. "Барам десе эле, кой сен үйдө тура бер. Мына оокат жетип атпайбы, мен эле тапканым жетет" дейт экен. Анан баягы бала ошол үңкүрдө жатат экен, жалгыз, жыргайт экен, эч ким жок. Анан ошентип баягы жалгыздыкка көнүптүр. Чын эле ал мергенчиликке да чыккысы келбей калыптыр. Кыз бүт тамакты алып келе баштаптыр. Эми булар ушул жерде үңкүрдө ушинтип жашай беришсин. Биз ошол жердин үңкүрдүн ылдый жагында бир чоң дарыя өтөт экен. Дарыянын этегинде жашаган бир айылда кандай окуялар болуп атат. Мына ошону угайлы, ошону айтып берейин. Ошолор жашаган үңкүрдүн этегинде ылдый жакта бир айыл бар экен. Айылдын жанынан баягы шаркырап аккан чоң дарыя акат экен. Дарыя күпүлдөп агып турат экен. Анда дарыя кирген убакта
баягы муздар эриген мезгилдерде андан ат менен араң өтүшөт экен, кээде өтө албай да калышат экен. Анан бир күнү дарыя тып токтоп калыптыр. Элдин баары чочуп кетти. Гүлдөгөн дарыянын үнү чыкпай калыптыр, суу акпай калыптыр. Анан кийин бир нече убакыттан кийин кайра шабылдап дарыяга калды. Эл баары жакасын кармап калышты. Бир-эки күндөн кийин кайра дарыя ошентип токтоп калыптыр. Бир аздан кийин кайра агып тур. Ошентип 3-4 жолу кайталанганда элдин баары чочуптур. Бул кыямат кайым келип калган окшойт. Бул эмне бала болду экен? Жүргүлө деп тур. Ошол жерде Миң Жашар деген бир аксакал бар экен, 100дөн ашкан аксакал экен. Ошол эң аксакал экен. Ошол киши билет. Кары адамдар билет да. Анан ошол кишиге кеңешке барса, ал кишинин кулагы укпай калган экен. Көзүн жумуп отурат экен, уйкусурап. Анан эл топурабынан кийин келиптир, эл келгенде көзүн ачыптыр. Келгиле балдарым. Келгиле, кандай маселе менен келдиңер дептир. Ушундай болду, бир коркунуч болуп атат. Биздин дарыя шабылдап акпай калып атат. Анан кайра агып калып атат, кайра акпай, кайра агып атат. Бул илгери дагы ушундай болгонбу дептир. О, балдар, илгери мен бала кезде дагы бир ушундай болгон деп айтышчу эле аксакалдар. Демек, дарыянын башында ажыдар пайда болуптур. Ой тобо, кандай ажыдар десе? Ажыдар суусап суу ичкенде дарыя суун токтоп калат. Демек, жакында ажыдар пайда болот экен. Кандай ажыдар? Каяктан келген ажыдар деп. Эмес уккула балдарым деп. Эгер адам баласы, кээ бир адамдар көптөгөн бир миң адамдын ичинен бирөөсү өмүрүндө бир жолу күлбөсө, бир дагы жолу жашоого сүйүнбөсө, бир дагы жолу бирөөгө жакшылык кылбаса, анын жүрөгү карарып, мээси карарып кетет экен да. Ошол киши өлсө, ошонун мээси, денеси курттайт экен. Денесинде курт чыгып, мээсин жейт экен. Мээсин жеп бүткөндөн кийин миң куртка жетет экен да. Миң курт акыры жей турган иштек калбай калганда, бирин-бири жейт экен дагы. Бир курт калганда ошол курт мүрзөдөн чыгып, кыз же бала болот дептир. Кыз же бала болот экен дагы. Кыз болсо баланы издеп жөнөйт экен, бала болсо кызды издеп жөнөйт экен. Анан кийин ошол бала эмне деп сүйлөсө, ошону сүйлөйт экен. Экөө чогуу жашайт экен 1 жыл. 1 жылдан кийин ал кыз, мисалы үчүн кыз деп коелу, кыз ажыдар болот экен дагы. Ошол 1 жыл бирге жашаган баягы шеригин жутат экен. Эм үчүн 1 жыл? Анткени чогуу жашап, жанындагы кийинки жолуккан адам уктаганда күнүнө 1 элиден, мисалы үчүн мынеринен колунан 1 эли сорот экен. Жосо бутунун башынан 1 эли сорот экен биринчи күн. Эртеси 2 эли сорот экен, үчүнчү 4 эли, 5 эли кылып соруп, баягы нафсин ачат экен да, оозун, нафсин, суктугун, аждардык баягы камкордук ачыла берет экен. Ошону күндүгө соруп, кайра чыгарып, күндүгө соруп акыры ушул жерге келет экен, ушул жерге келип, ошонткенде 1 жыл өтөт экен. Ошону соргондон кийин, ошону жеп жуткандан кийин бул атса ок, чапса кылыч өтпөгөн аждар болуп чыгат экен. Ошо суунун башында өткүлө. Ошол жерде 1-2 адам жашайт, бир жерде кыз менен бала жашайт. Ошону тапкыла дептир. Ошону өлтүрбөсө, ал кийин бул жолдон адам өтө албай калат, ал жанды жаныбарды, адамды эчтекени койбой бүтө берет. 40 күндүк жолдогу кербен өтүп баратса, ошондо деп оп тартып, соруп жеп коет дептир. Ким барат дептир. Ошол жерден бир аксакал бар экен. Мен барайын дептир. Жашында баатыр болгон киши экен. Жакшынакай бир курч айбалтаны алыптыр. Анан кийин кемпирин алып, анан дарыяны бойлоп жөнөптүр. Ал жогору келатканда, эми биз жана бу үңкүрдө калган бала бар эмеспи? Ошого келсек, бала үңкүрдө зеригип жатса, ошол сайдын боюнда бир кичинекей боз үй пайда болуп калыптыр. Кыбырап бирөө жүрөт дейт, мында карап. Анан көптөн бери адам көрбөгөнгө баары адам сагынып калат да. Бу ким экен? Барып кичине сүйлөшүп келейин дептир дагы. Баягы үңкүрүнөн тушуунан келип, салам айтып кириптир. Келип анан кийин, кел балам дептир. Кемпир анан жарма бериптир, кымыз бериптир. Экөө сүйлөшүп отуруп, бу каяктан келген баласы? Эмне сен жыттанасың? Эмне жыттанам? Жылан жыттанасың. Сен каякта жашайсың? Кимсиң деп. Мен жогору жактагы үңкүрдүн башында үңкүрдө жашайм. Бир кыз менен жашайм. Мен хандын баласы элем, ушинтип жалгыздыкты жакшы көрчү элем. Жамаатты, элди жаман көрчү элем, көпчүлүктү. Ошо келсем, бул кыз дагы ошондой экен. Анан экөөбүз чакты жашап атабыз. Канча болду деп, 1 жыл болоюн деп калды. Жакын болду. Анда ошол кыз ажыдар деп. Жок, каяктагы ажыдар? Тамакты ким таап келет анда деп. Ошол кыз деп. Сенчи? Мени такыр чыгарбайт, өзү эле элдиктекелерди, арка кулжаларды атып келе берет деп. Көрдүңбү? Дагы бир жол сынап көр дептир.
байбиче бир нан бышыр дептир, нанга тузлуу кылып туруп, тузун ачуу кылып туруп нан бышырыптыр дагы. Кечинде барганда ушуну дагы кызга бересиң. Ушул немени нанды же деп. Ал жебейт. Ошондо айтасың, сен таап келген тамактын баарын мен жейм. Эмне үчүн мен бир нан таап келсем, шуну сен жебейсиң деп тарынмыш болуп кой. Анан жейт. Жегенден кийин баягы үңкүрдүн ичинде чакаларында, идиштеринде суулар турат да, ошо суулардын баарын төгүп салгын. Анан түн уктаганда уктамыш болуп жатыр, уктамыш болуп уктабай тургун. Анан билесиң дептир. Анан кокус аждаар болсо, эки көзүнүн ортосуна чабып өлтүрөсүң. Болбосо биринчи сени жутат. Асманга 6 кабат асманга чыгып кетсең дагы, 7 кабат жердин түбүнө түшүп кетсең дагы сени жутат дептир. Аны. Бала коркуп калды. Коркпогон дептир, эми тобокел. Өлтүрсөң кутуласың, эл да кутулат. Чоң айбалтаны бер. Нанды берип анан кийин жөнөттү. Катып барып бекитип койду. Баланын баягы жогору чыгып кетти. Баягылар үйлөрүн алып көчкөн бойдон кайра кеттир. Кемпир чал төмөнгө тапты дем баягысын. Анан кийин бала келиптир, бир маалда баягы кыз келиптир. Анан тамак ичкен отурганда анан баягы нанды коюптур. Каяктан алдың дептир. Төмөн түшсөм бир жолдун боюнан түшүп калган экен, алып келди. Же дептир. Жо мен жебейм, эт эле жейм дептир. Мен бир нан таап келсем, сен жебейсиң. Сен жыл бою тапкан тамагың мен жейм деп бала тарымыш болуптур. Болупту, тарынбашы эми деп анан баягы нанды жеп алыптыр. Анан түнү жатканда суулардын баарын төгүп салыптыр дагы, бала уктамыш болуп жатыптыр. Анан бир маалда түн жарым болгондо кыз кыймылдаптыр да. Акырын көзүн ачып караса, кыз мындай өзүн кучактатып коюптур да, баш жагы суурулуп, жылан болуп чыгып, жылан чоңоюп чоң болуп, баягы аскадан анан ылдыйга түшүп кетип барат экен. Куйругун кучактатып коюптур да. Куйругун кучактатып коюп, ошол асканын башынан узары отуруп келип дайрага түшүп, шабылдаган дайраны сууду ичкенде суу токтоп калыптыр да. Суу токтоп калыптыр. Сууну ичип бүткөндөн кийин аждар, баягы аждар кыз анан кайрадан жыйрылып жогору чыкканда дарыя кайра агып калыптыр гүйүлдөп. Анан келип туруп, жыйрылып келип кыз болуп жанына жатып калды. Баланын оозу мурдуна учук чыгып кетти. Бирок тобокел дептир. Баары өлөт, бир өлүм башталар, токто дептир. Кыз каттуу сууну көп ичип алгандан кийин, баягы тузлуу нан жегенден кийин суусап суу ичти да. Анан суу ичкенден кийин кыз каттуу уйкуга киргенден кийин бала айбалтаны алып туруп, Кудай өзүң колдо, өзүң күч берип, өзүң куткубат деп аждарды ушул эки көздүн ортосуна кырттуу чапканда айбалтак эки көздүн ортосуна матырылып калганда, деп ушундай бир айкырыптыр, мындай айкырык жок экен. Мындай айкырыкты эч жерден уккан эмес экен бала. Айкырганда коркконуна чыдабай казандары бар экен да, чоң казандын алдына кирип казандын үстүнө көмөрүп, казандын үстүнө жатып алыптыр. Кыз анан үңкүрдүн ичин издеп калыптыр, бакырып, баягы таппай экен, таппай бир маалда кыз анан аждар болуп кан кетиптир. Узун болуп, бою эле булутка жетейин деп калганда анан кан кеткенден аждар деп келип капчыгайдын ичине лүп этип жатып калды. Тып-тыныч болуп калды. Анан бала акырын казандын түбүнөн чыкса, ошол бир чоң капчыгайдын ичи толтура бир жылан экен да, аждар жылан болуп жатып калыптыр. Деп бала коркуп анан качыптыр. Ошол жерден качып, жүгүрүп, чуркап буттары тилингенине карабай жүгүрүп отуруп, акыры өзүнүн ата-энесинин шаарына келиптир. Ата-энесинин шаарына келсе, ата-энеси баласын көрүп сүйүнүп, элдин бардыгы сүйүнүп, аждардын өлгөнүн угуп, андан кийин ата-энеси бир ошол өздөрүнүн хандыгынан эң сулуу, эң акылдуу, эң жакшы кызды алып, баягы бала бактылуу жашап калыптыр. Баягы дарыянын этегиндеги айыл дагы, жолдон өткөн кербендер дагы тынч аман жашап калышты. Мына ушинтип аждар кыз деген жомокту бүттүк. Эмки жолугушууда дагы мындан да кызык бир жомок айтып берем. Азырынча сак саламатта болгула.